Кийинкisi. Желек районунун Максат айылында шахматтык түрдө жайгашкан турак үйлөр алмашылып, чегара сызыгы түздөлдү. Максат көрсөтүлөчү. Максат да, урматтуу туугандар, билесиздер Максат айылын. Максат айылында ар дайым ызычуу болуп эле бири-бирибизди басып алып жүргөнбүз. Ачык айтканда, мына, могул жерде, мына, ушул жерден, мынол жерден 15 турак жай берилиптир, могул жерден. Мынол жерден берилди, где-то мурда мындай өтчү эле да, мындай өтчү. Бул деле өтчү эмес, мурда мындай условный сызыктар болгон, анан биздин адамдар берги үй салып алган. Жолдун бияк бетинечи үй салып алышкан, ызычуу болуш эле, урушталашып, анан ошол үйлөр постоянно күйүп, ошол үйлөр постоянно талкаланып жүрчү эле. Анан кийин биз муну бердик дагы. Мунул жерден булардан 16 турак үйү бар, чоң жерди кошуп алдык өзүбүзгө. Мына жолдун мына жерде болбостон, бир жерде болбостон, моундай болсун деп туруп мына жерди кошуп алдык. Ушинтип бул жерди алмаштык биз. То есть ошондо жолдун буяк бети, аркы бети тажик, берки бети кыргыз болуп калды, Максат айылы болуп калды. Могул жерде билесиздер, мына стадион. Стадиондун талашып, тартышып, ошол жерде атышып, могул жерде биздин застава бар, билесиңер. Ушу заставабызды өткөндө алиги чыр-чатакта да күйүп кетип, ызычуу болгон. Бирок принципиальный заставаны биз алып калдык. Мына могул немеден келген жол, жанагы сайдан чыккан жол, мына чыгып келип туруп, ушул жерден мунул жерлерде айылдарыбыз бар эле, бир 10 чакты үй болуш керек. Ушул жерден заставаны кошуп туруп алып калдык. Булар айтты, бу жерде түз өтөйлү деди. Түз өтөйлү, мунул үйүңөргө биз компенсация берейли, мунул заставаңарга компенсация берейли, мына жерден түз эле өтөйлү жол катары деп, ушуну дагы бир көп талаштык, ызычуу болуп. Биз айттык, жок, болбойт. Себеби мунул застава бул биз үчүн өтө керек застава, себеби биз баяктарды карап, байкап турушубуз керек деп бербей койдум. Туура кылдымбы ушуну? Мына ушундай болду. Мына ушинтип анан ушундай кылып алдык да, мына. Баягы мынтип кетти. Түшүндүңөр, Ошентип суроо барбы? Айтыңыз ошол жерден сразу. Кыска бирок. Темирбай Өмүргүл Өмүрзаковна микрофон бериңиздер, аппарат. Иштеди. Камчыбек Кыдыршевич, ушул азыр максат боюнча мындай суроо келген да. Ушул мынау стадион жакты 37 гектар жерди 2018 жылга чейин биздин Кыргызстандын чек ара кызматкерлери кайтарып келип, 2019 жылдан баштап эмнегедир тажик тараптын чек арачылары кайтарып калган деп жазышат. Туура. Бул эми айтып атпаймынбы? Бул жерде бизде чек ара сызыгы болгон эмес, бул жерлердечи. Бул жерлер тегесиз болгон эмес. Үйлөрдө бири-бирде кирип кетип эле, могонтуп эле жашай бергенбиз. Бирок ким күчтүү болсо ошол басып ала бергенде, ачык айткандачы. Мына ушул стадион деп канча чабыштык. Мына бул жерде, мына жерде застава бар эле. Мен билемин 2021-жылы баягы ызычуу болгон маалда, булар баягы Максат айылын басып кирди го, ошол маалда. Ошол эмеде заставамда бир гана заставанын башчысы калды да. Бүт эмелерди чыгарды, баягы солдаттарды чыгарды. Бүт солдаттарды чыгарып, ушул жерде жалгыз өзү туруп, ушуларга туруштук берип турду. Мына жакта, мына стадион жактан полный аткылап, буларды аткылап, заставаны талкалап, башчы заставаны өрттөп берейин деген. Бирок ушул киши ушул жерден чыкпай турду да, акырына чейинчи. Акырына чыкпай турду. То есть ошонун сыңарындай. Анан эми биз мына футболный поледе мурда кыргыз, тажиктер чогуу эле футбол ойношчу эле. Кийин барып, то биздики алып коет, алардыкы алып коет, анан кийин сүйлөштүк. Силер дагы ойнобойсуңар, биз дагы ойнобойбуз деп ушул жерде чечтик. Бирок ошол стадион биздин жер болчу да? Жок, биздин жер болчу эмес. Мен ачык айтайын. Бул талаш жерлер. Бул стадионда талаш жерлер. Керек болсо мынол жерде талаш, бул жерлер дагы талаш, бардык жерлер талаш болгон. Бул жерлерчи. Бул жерде эч кандай биздики деген жер жок. Мына эми азыр бүгүн эмени тактагандан кийин, чек араны тактагандан эми жер биздики болду. Мына эми айтсаңар болот. Жер биздики депчи. Мындан ары жер биздики болду деп айтабыз. Мына бүгүн Кудай кааласа ратификация кылып берсеңер, мына сызыктан биягы биздики деп. Мындан ары ратификация бүткөндөн кийин ушул сызыктан бер жагына эгерде коңшу мамлекеттерден, башка мамлекеттерден мындай кол салуу же башка боло турган болсо, это уже агрессия болот. Это уже мыйзамды бузуу болот. Ага чейин биз жанагы анча-мынча участокторду меники, сеники деп эле тартып алып эле жүргөнбүз. Чабышып эле. Ошол. Рахмат. Дальше кеттик, Камил Абдыразаковна микрофон.
Себеби бул айылда Максат айылдан бүт биздин туугандар жашайт, ошо ылдыйраакта сиз аркада жашайсыз. Мен ошол тарых үчүн айтып коеюнчу, мынагу ушул стадиондон чыр чыкканда, чынындачы, баягы талаш эле, чыр ошо жерден башталган. Баленин баары жана Көкөтөйдүн ашында ошол чырдын башы кайерден дегенде эле чырдын башы стадиондон чыкканда, анан айыл башчы болуп ошол учурда Айдынаев деген кыргыздын патриот жигити ошол айыл башчы болуп турган, айыл өкмөт башчысы болуп турган. Ошону эл күнөөлөп келди да, Камчы Кыдыршевич. Сен берип коюп ушул жерди ушудан сен тажиктерге берип койдуң деп күнөөлөп келди. Мына ал жигит бүгүн деле ошо айыл башчы болуп турат. Ушул тарых үчүн айтып койсоңуз, бул мына азыр Айдынаев күнөөлүү деген да. Урматтуу туугандар, ачык айтайын, дагы бир жолу айтайын. Бул стадиондун жери мына Тажикстан айылына кирип кеткен жер. Бул бир. Экинчиден, бул 20 сотук жер. Урматтуу туугандар, 20 сотук жер. Кичинекей жер. Бул жер 20 гектар эмес, 2 гектар эмес, 20 сотук жер. Ошондуктан муну эч ким берген жок, муну комиссия чечти. Комиссия чечти, муну тажик тарапка калтырдык. Бирок өзүбүздүн мына заставалардын баардыгын өзүбүзгө сактап калдык. Айтып атпайм, бу жерден кылгыла, могул жерден кылгыла, муну жерде канча гектар жериңер болсо, ушунун баардыгын биз башка жактан компенсация берейли дегенде дагы биз айттык жок. Себеби дегенде бул жер өтө важный жер бизге. Элибиз канча кыйналды, кысталды, бул жер даже бизге моральный бергенге болбойт деп жүрүп ошону сактап калдык. А бирок стадионду аларга калтырдык. 20 сотук жер экен эми. Ага көп эле кыжаат боло бербегиле. Макулбу? Так, анан эми